Саматтар, урматтуу кыргызстандыктар, мен аты жөнүм Улукбек Карбек уулу. Бүгүн биз сиздерге Кыргызстанда эки өчпөс оттун, анын бири биздин ата-бабаларыбыз бүгүнкү тынчтык жашоону куруп бергендин урматына күйүп турса, экинчиси бул борборубуз Бишкек шаарынын жашоочуларынын мындайча айтканда урматына өчпөй күйүп тургандай. Сырна мафия менен күрөштүм да, өлтүрүп коюздады. Азыр чын айтам, мен корком. Жок, жок, жооп берип коюңуз. Атыңыз ким экен? Мына, ийне. Мед аткот, мына. Келбейт деп атасыңар да, мына. Жок, үйдөн киши таштап койдук. Биз болсо медицинский учреждениялар менен договор түзүп иштебейбиз. Мына токтоңуздар. Медициналык аткоттор мына. Келиш керекпи бул жака? Медицинский аткот келбеш керек. Кандай түрлөрү бар? Мына келип атат. Эмне үчүн силер медиктерди сабайсыңар? Жок. Эмне үчүн санитарлык надзорду кош алып келген жоксуңар? Алар болек. Аларга дагы барабыз, биз барабыз аларгачы. Муну любой киши таштап салса болот. Үйдөн укол алды, мусор менен кошо таштап салды. Спид болуп калсачы муну. Иштеп эле коёюн дейм, айла жок. Мына кыздарым окуйт. Бирөө чоң окуу жайда окуйт, бирөө 9-класс. Карасаңыздар, бул жерде кан мынандай мыналарды караңыздар мына. Бул шприцтерди караңыздар. Булар атайын утилизацияга кетиши керек эле, жашыруу максатында түнкүсүн алып келип төгөт экен. Мына келбейт деп атат, мына. Жок, келбегенде биз официалда кабыл албайбыз. Мына карагыла муну. Ийне. Муну карагыла. Кан. Мындан башка дагы не далилдер керек мына? Мен эчтекеден коркпойм, мен бир Кудайдан корком. Кат алып президентке барды, УКМКга барды, мына балага барып жолугуп, анан кийин ушунун сөзү менен биз кайтып келе бергенбиз. Мен сени укпайм. Бул жерге сиз өмүрүндө бир келдиңиз беле? Жарым жыл болду, жарым жылдын ичинде келдикмин. Эмне коркунучтуу зат бул жерден бөлүнүп чыгат? Именно экология бөлүмүнө күзүндө эле келдим. Кандай именно заттар бөлүнүп чыгат экен, мен азыр айта албайм да. Инспекцияда иштейсиз өзүңүз? Ооба. Эмне келдиңиз анда бияка? Сиз айтып бербейм да? Сиз айтып бериңиз анда. Жана уулуу химиялык кошулмалар, оксид азот, оксид углерод, бул кислород жетпей күйүп атпайбы, тлеет деп коет го. Ошондуктан бул основном жанагы оксид, андан башка мына пластик күйүп атат. Пластик күйгөндө эми жанагы бензопирен дегенге окшогон аябай көп уулуу заттар чыгат бу жерденчи. Өзүңүздү мына бул жака келгенде кандай форма менен келиш керек негизи? Бул жака ушундай форма менен келиш керек. Мына ушундай ошо атап өткөн зыяндуу заттар ушул формага туура келеби? Эми бизде баягы защитный костюмду айтып атасызбы? Защитный костюм эми бизде андай костюмдар бизде ушу Бул жерде итхана мында нейде турат да? Эмне жашагыла деп атабы ушунда? Ооба, ошол жерде жашап, ошол жерде кайтарасың деп приказ чыгарган да. Бир охранникке кол койдуруп, бир камерга алып келип, аны кайсы тараптан алып келди билбейбиз. Алып келип мастерлер бар, бул жерде мастерлер бар. Замна ушул жерде сөзүңүздү кайра улайбыз. Сиз айтсаңыз, ал приход болду беле? Катталды беле сиздерге? Ал болсо приход болгон эмес да. Эмнеге сиздер бул кишилерди жумуштан алып койдуңуздар? Приход болбогон. Мен жумуштан алган эмесмин эчкимди. Жок, эми замсыз да сиз. Мен жумуштан албайм. Мен полномочиям жок жумуштан алганга. Неге алынды ошол? Мыйзамдуубу неге? Аны жетекчиликтен сураңыз. Неге соттон коркуп атасыңар? Эгерде эстонский компания убагында ишин аткарбай койсо. Соттошсок деле болот. Мындайча айтканда, эстонецтер пока ошол проблема чечилмейинче бул кете берет экен да. Салынбайт экен эч нерсе. Ошол да ошон үчүн биз болсо соттош оңой эле. Мына өлгөн иттер. Бул иттер мунунун атайын капкагы болуш керек. Бул кулпуланып туруш керек, эч качан ачылбаш керек.